Алтынай коңшу айылдагы Асанга турмушка чыгып, 3 балалуу болгондон кийин ажырашып кетти. Ажырашкан соң өзүнүн туулуу өскөн жерине келип, ата-энеси менен жашап калат. Алтынай аларга тиешелүү жер үлүшү бар экенин эстеп, ал жерди иштетүүнү апасына сунуштады. Апасы ал жерде атасы тирүү кезинде алыскы тууганы Капарга акча карыз болуп, карыздын эсебинен жерди Капарга бергенин айтты. Алтынай үй бүлөсүнө тиешелүү жер жок болгондуктан ижарага жер алуу үчүн айыл өкмөтүнө кайрылат. Айыл өкмөтү ижарага жер алуу үчүн сынакка катышып, ижара акысын төлөө керектигин айтты. Алтынай бул нерселерди билгенден кийин айылдык кеңештин депутаттарына кайрылды. Депутаттардын ичинен укуктук билими бар ажар Алтынайга атасы Капарга берген жерде ар биринин үлүшү бар экенин жана мамлекеттик кадастр мекемесине кайрылуусун сунуштады. Алтынай кадастр кызматына кайрылганда жер аларга тиешелүү болгондугу жана баардык үлүшкерлердин макулдугу менен жер Капарга берилгендиги тастыкталды. Алтынай ажарга бул жагдай боюнча толук айтып бергенден кийин ажар Алтынайды күчтүү юрист менен жолуктурат. Юристтер Алтынайдын маселесин чечүү үчүн андан ишеним кат алып, ишке тиешелүү документтерди чогултканда төмөндөгүдөй жагдайлар жаралды. Биринчиден, Алтынай жана анын 2 тууганы эмгек жарамдуулугуна жашы жете элек кезде балдарды коргоо боюнча органдардын өкүлдөрүнүн катышуусу жок жерди Капарга берип жиберишкен. Экинчиден, кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу боюнча бүтүн болбогондуктан ар бир үлүшкер өзүнүн үлүшүн сатып жатат. Бул бүтүнгө балдарды коргоо боюнча органдын өкүлдөрүнүн катышуусу керек болчу. Юристтер бул эки жагдайды эске алып, сотко доо арыз менен кайрылышты. Соттун жыйынтыгы менен жерди сатуу жана сатып алуу бүтүмү жокко чыгарылды.